11-bölüm. Эл теңирге наалый баштады. Теңир алардын наалыганын угуп каарданды. Теңирдин оту түшүп, станды четинен жок кыла баштады. Ошондо эл Мусаны жардамга чакырды. Муса теңирге сыйынды. От өчтү. Ушул жерде аларга теңирдин оту түшкөндүктөн ал жерди Табейра деп аташты. Алардын арасындагы бөтөн элдер тамакты эңсей башташты. Аларга кошулуп Исраил уулдары да отуруп алып, мындай деп ыйлай башташты: бизди ким этке тойгузат? Мисирдеги бекер жеген балык, бадыраң, коон, пияз, көк пияз, сарымсак эсибизден кетпейт. Азыр болсо алыбыз кетип баратат. Маннадан башка жегенге эч нерсе жок. Маннанын сырткы көрүнүшү кориандр дарагынын уругуна, түсү жыпар жыттуу чайырдыкына окшош эле. Эл аны терип алып, жаргылчакка тартып, же сокуга жанчып, казанга салып токош жасачу. Анын даамы зайтун майы кошулган токоштун даамындай эле. Стан жайгашкан жерге түнкүсүн шүүдүрүм түшкөндө манна да түшчү. Муса ар бир үй бүлөнүн өз чатырынын алдында ыйлап отурганын укту. Ошондо Теңир катуу каарданды. Муса да буга кайгырды. Анан Муса Теңирге мындай деди: эмне үчүн өз кулуңду кыйнап жатасың? Эмне үчүн мен сенин алдыңда ырайым таппадым? Эмне үчүн бүт элдин түйшүгүн мага жүктөп жатасың? Сен бул элдин ата бабаларына берем деп ант менен убада кылган жерге мени бала багуучу аял сыяктуу бул элди колуңа көтөрүп алып бар дегидей, бул элди курсагыма мен көтөрүп мен төрөдүм беле? Бул элдин баарына жеткидей этти кайдан табам? Анткени булар мага бизге эт бер деп ыйлап жатышат. Мен бүт элди жалгыз көтөрүп жүрө албайм. Бул мен үчүн оор. Мага ушундай кылганыңдан көрө мени өлтүрүп салганың артык. Эгер мен сенин алдыңда ырайым тапкан болсом, азап тартпайын. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: мага Исраил аксакалдарынын ичинен 70 киши чогултуп кел. Алар сен билген уруу аксакалдары менен көзөмөлдөөчүлөрү болсун. Алар сени менен кошо жыйын чатырынын алдында турушсун. Ошондо мен келип сени менен сүйлөшөм. Элдин түйшүгүн сен жалгыз көтөрбөй, сени менен бирге алар да көтөрүш үчүн сенин үстүңдөгү рухтан алып аларга салам. Элге болсо мындайды: эртеңки күнгө даярдангыла, эртең эт жейсиңер. Анткени силер Теңирге бизди ким этке тойгузат? Бизге Мисирде жакшы болчу деп ыйлагансыңар. Эми Теңир силерге эт берет. Силер эми эт жейсиңер. Силер эми этти бир эле күн эмес, 2 күн эмес, 5 күн эмес, 10 күн эмес, 20 күн эмес, толук бир ай жейсиңер. Силердин араңарда турган Теңирди жек көрүп, Мисирден эмнеге чыктык экен деп анын алдында ыйлаганыңар үчүн этти кекирдеңерден чыккыча, көңүлүңөр калгыча жейсиңер. Ошондо Муса мындай деди: бул элдин саны 600 000, алардын арасында мен да бармын. Сен болсо мен буларга эт берем, бир ай бою эт жешет дейсиң. Койлор менен өгүздөрдүн баарын сойсок да буларга жетмек беле? Деңиздеги балыктардын баарын кармап келсек да буларга жетмек беле? Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Теңирдин колу кыска эмес, менин сага айткан сөзүм аткарылабы жокпу? Азыр көрөсүң. Муса чыгып Теңирдин сөзүн элге айтып берди. Анан эл аксакалдарынын ичинен 70 кишини чогултуп алып, жыйын чатырынын жанына койду. Ошондо Теңир булут ичинде келип, Муса менен сүйлөшүп, анын үстүндөгү рухтан алып 70 аксакалга салды. Алардын үстүнө рух түшөр замат пайгамбарчылык кыла башташты. Анан кайра токтоп калышты. Элдат жана Мейдат деген 2 аксакал станда калып калышкан. Бирок аларга да рух түштү. Алар да станда пайгамбарчылык кылып жатышты. Ошондо бир улан чуркап келип Мусага: Элдат менен Мейдат станда пайгамбарчылык кылып жатышат деди. Мусанын тандалган кызматчыларынын бири Нундун уулу Жашия Мусага: Муса мырзам, аларды токтот деди. Бирок Муса ага мындай деди: мен үчүн кызганып жатасыңбы? О Теңиримдин бардык эли пайгамбар болуп калса гана, Теңирим аларга өз рухун берсе гана. Анан Муса Исраилдин бардык аксакалдары менен станга кайтты. Теңир шамал жиберип, деңиз тараптан бөдөнөлөрдү айдап, алардын стандарынын жанына таштады. Бөдөнөлөр стандын бир тарабынан 1 күндүк жолго чейин, экинчи тарабынан да 1 күндүк жолго чейин 2 чыканак бийиктикте каптап калды. Эл ошол күнү кечке, ошол түнү жана эртеси күнү кечке бөдөнө жыйнады. Аз жыйнады дегени 10 хөмөрдөн жыйнады. Алар бөдөнөлөрдү кошуундун тегерегине жыйып алышты. Эл этти чайнап жута электе Теңирдин каары кайнап өтө катуу оору жиберип элди кыйратты. Ал жерди Киброт Атаап деп аташты. Анткени ал жерде кесирлүү элди көмүштү. Эл Киброт Атааптан чыгып, Хатсейротко келип, ошол жерде токтоп калды. 47 забур. Өр. Забур Корактын уулдарыныкы. Теңир биздин Кудайыбыздын шаарында. Өзүнүн ыйык тоосунда улуу түбөлүк даңктоого татыктуу. Сион тоосу эң сонун бийиктик. Бүт жер жүзүнүн кубанычы,
анын түндүк тарабында улуу падышанын шаары жайгашкан. Кудай анын үй жайларында коргоочу катары белгилүү. Анткени мына падышалар чогулуп, баары анын жанынан кыя өтүп кетишти. Алар бул шаарды көргөндө өтө таң калып, коркуп артка качышты. Ал жерде аларды коркунуч каптады. Толгоо тарткан аялдай кыйналып жатышты. Сен чыгыш шамалы менен таршыш кемелерин кыйраттың. Биз күчтөрдүн теңиринин шаары, биздин Кудайыбыздын шаары жөнүндө мурун кандай уксак, азыр ошондой көрдүк. Кудай аны түбөлүккө бекемдейт. Кудай, биз сенин ибадатканаңдын ичинде сенин ырайымың жөнүндө ойлондук. Кудай, сенин ысымың да, даңкың да төгөлөктүн төрт бурчуна жетет. Сенин оң колуң чындыкка толгон. Сион тоосу шаттансын, Теңир адилеттигиң үчүн жүйүт жеринин кыздары кубанышсын. Сион тоосун тегеректеп аны айланып чыккыла, анын мунараларын санап чыккыла. Өз жүрөгүңөрдү анын чептерине бургула. Келечек муунга айтып бериш үчүн анын үй жайларын карап чыккыла. Анткени бул Кудай биздин түбөлүк Кудайыбыз. Атүгүл ал биз өлгөнгө чейин да жол башчы болот. Ишайя 1-бөлүм. Амостун уулу Ишайянын Жүйүт жана Иерусалим тууралуу жүйүт падышалары Узиянын, Жотамдын, Ахаздын, Хискиянын тушунда көргөн көрүнүшү. Асман уккун, жер кулак салгын, анткени Теңир сүйлөп жатат. Мен уулдарды өстүрүп жогору көтөрдүм, бирок алар мага каршы чыгышты. Өгүз өз ээсин билет, эшек да кожоюнунун акырын билет. Исраил болсо мени билбейт, өз элим түшүнбөйт. О күнөөгө баткан эл, мыйзамсыздыктын оор жүгүн тарткан эл, кылмышкерлердин тукуму бузулган уулдар Теңирди таштап коюшту. Исраилдин ыйыгын жек көрүп, артка бурулуп кетишти. Өзүнүн өжөрлүгүнөн кайтпагандар, силерди дагы кайсы жериңерге урсам болот? Ар бир баш жара, ар бир жүрөк оорулуу. Анын бутунан башына чейин соо жери жок. Жараат, тырык, ириңдеген жара, тазаланбаган, таңылбаган, май менен жумшартылбаган. Жети, жериңер кыйратылды. Шаарыңар жериңер кыйратылды. Шаарларыңар өрттөлдү. Талааларыңарга эккениңерди өзүңөрдүн көзүңөрчү эле башкалар жеп жатат. Душмандар талкалап кеткенсип, бардыгы ээн калды. Ошентип Сион кызы жүзүмзардагы чатырдай, бактагы алачыктай курчоодо калган шаардай болуп калды. Себайот Теңир бизге бир аз калдык калтырбаганда, биз Содомдой болуп калмакпыз, Аморго окшоп калмакпыз. Теңирдин сөзүн уккула, Содом төрөлөрү, биздин Кудайдын мыйзамына кулак сал, Амор эли. Мага силердин көп курмандык чалганыңардын кереги эмне, дейт Теңир. Мен силердин бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалган койлоруңарга, борго байлап семиртилген малыңардын майына тойдум. Бука чарлардын да, козулардын да, улактардын да канын каалабайм. Менин алдымда туруш үчүн келгениңерде, короомду тебелегиле деп силерден ким талап кылып жатат? Мага курмандыктарды алып келгениңер бекер. Жыпар-жыттуу зат түтөткөнүңөр мен үчүн жийиркеничтүү. Ай жаңырган күнгө, ишемби күнгө, майрамдык жыйындарыңарга чыдай албайм. Анткени мыйзамсыз иштерди кылуу менен катар эле майрамдайсыңар. Силердин ай жаңырганда өткөргөн майрамдарыңарды жана башка майрамдарыңарды менин жаным жек көрөт. Алар мен үчүн оор жүк, аларды көтөрүү мен үчүн оор. Колуңарды сунганыңарда силерди көрбөш үчүн көзүмдү жуумуп алам. Канчалык жалынып жалбарсаңар да мен укпайм, анткени силердин колуңар канга толгон. Жууңгула, тазалаңгыла, менин көз алдымда жаман иштерди кылбагыла, жамандык кылганыңарды токтоткула. Жакшылык кылганды үйрөнгүлө, чындыкты издегиле, эзилгендерди куткаргыла, жетимдерди коргогула, жесирлерге болушкула. Ошондон кийин гана келгиле, ошондо талкуулап көрөбүз, дейт Теңир. Эгерде силердин күнөөлөрүңөр кыпкызыл болсо, мен аны аппак кардай агартам. Эгерде кочкул кызыл болсо, мен аны ак жүндөй агартам. Эгерде тилимди алууну каалап, мен уксаңар, анда жердин ырыскысынан жейсиңер. Эгерде баш тартып өжөрлөнсөңөр, анда кылычтан өлөсүңөр. Анткени Теңир ушинтип айтып жатат. Адилеттик өкүм сүргөн ишенимдүү шаар бузулган аялдай болуп калды. Ал шаар акыйкаттык өкүм сүрүп турган шаар эле, азыр болсо киши өлтүргүчтөрдүн шаарына айланды. Күмүшүң күйүп калды, шарабың суу кошулуп бузулду. Төрөлөрүң мыйзамды бузуучулар, ууру кескилердин шериктештери, алардын баардыгы белек алганды жакшы көрүшөт, пара алганга умтулушат, жетимдерди коргошпойт, жесирдин арыз муңуна кулак төшөшпөйт. Ошондуктан Теңир, Себайот Теңир, Исраилдин кудуреттүүсү мындай дейт: душмандарымды жазалоо менен өзүмдү ыраазы кылам, душмандарымдан өч алам.
сага каршы өз колумду сынам. Сени шакарга салып, баардык кошундулардан тазалайм, сенден коргоошумду бөлүп салам. Сага мурдагыдай кылып башкаруучуларды коем, баштагыдай кылып кеңешчилерди коем. Ошондон кийин сени чындыктын шаары, ишенимдүү борбор деп аташат. Сион акыйкаттык менен куткарылат, анын Кудайга кайрылган уулдары чындык менен куткарылат. Ал эми баш тарткандарга жана күнөөгө баткандарга өлүм, теңирди таштагандар да өлүп жок болушат. Алар эмен токойлор үчүн уятка калышат. Аларга силер аябай тартылып турчу элеңер. Силер өзүңөргө тандап алган токойчолор үчүн алар маскара болушат. Анткени силер жалбырагы көбүлүп калган эмен дарагындай, суусу жок бактардай болосуңар. Күчтүүсү чалдыбары чыккан кийимдей болуп калат. Анын иши учкундай болот. Экөө бирге күйөт. Эч ким өчүрбөйт. 9-бөлүм. Ошентип биринчи келишимдин Кудайга кызмат кылуу боюнча көрсөтмөлөрү, жердеги ыйык жайы бар эле. Биринчи жыйын чатыры тигилген. Анын ыйык деп аталган биринчи бөлмөсүндө шамдал, дасторкон, нан курмандыктары бар. Экинчи көшөгөнүн артында ыйыктын ыйыгы деп аталган ички бөлмө бар. Анда жыпар жыттуу заттар түтөтүлүүчү алтын чөйчөк жана ичи тышы алтын менен жаратылган келишим сандыгы, сандыкта манна салынган алтын идиш, Аарондун бүрдөгөн аса таягы жана келишим жазылган таш лооктор бар. Сандыктын үстүндө канаттарын жайып, сандыктын капкагын жаап турган даңктын керуптары турат. Азыр буга токтолуп отуруунун зарылчылыгы жок. Ушундай жабдылган чатырдын биринчи бөлмөсүнө ыйык кызмат кылуучулар Кудайга кызмат кылуу үчүн дайыма киришет. Ал эми экинчи бөлмөгө башкы ыйык кызмат кылуучу гана жылына бир жолу кире алат. Ал бөлмөгө ал өзү үчүн жана элдин билбей жасаган күнөөлөр үчүн чалынган курмандыктын каны менен кирет. Бул аркылуу ыйык рухмуну билдирет. Биринчи бөлмө турганда экинчисине ыйык жайга кирүүгө жол али ачыла элек. Бул азыркы учур үчүн үлгү. Кудайга алып келинген тартуулар менен курмандыктар аларды алып келген адамдын абийирин жеткилен кыла албайт. Денеге тиешелүү болгон жеп ичүү, ар кандай жуунуу расмилери жана салттар жөнүндөгү көрсөтмөлөр жаңы тартип келген убакка чейин гана күчүндө болгон. Бирок Машаяк келечектеги жакшылыктардын башкы ыйык кызмат кылуучусу катары кол менен жасалбаган, башкача айтканда, бул дүйнөгө таандык болбогон мурункудан чоң жана жакшы чатыр менен келди. Текелердин, торпоктордун каны менен эмес, өз каны менен бир ирет ыйык жайга кирип, бизге түбөлүк куткарылуу алып берди. Эгерде денелери тазаланыш үчүн үстүлөрүнө чачылган текелердин, торпоктордун каны жана кунаажындын гүлү булгангандарды ыйыктаган болсо, анда түбөлүктүү рух аркылуу кемчиликсиз өзүн Кудайга курмандыкка алып келген Машаяктын каны тирүү Кудайга кызмат кылышыбыз үчүн абийирибизди өлүк иштерден тазалаары анык. Ошондуктан Машаяк жаңы келишимдин арачысы. Ал адамдарды байыркы келишимдин убагында жасаган күнөөлөрүнөн арылтуу үчүн өз жанын өлүмгө кыйды. Ошентип Кудай тарабынан чакырылып алынгандар анын убада кылган түбөлүк мурасына ээ болот. Анткени мурас кагазы бар жерде мурас калтырган адамдын өлгөндүгү аныкталышы керек. Анткени мурас кагазы мурас калтырган адамдын көз өткөндөн кийин гана күчүнө кирет. Анын көзү тирүү турганда мурас кагазынын күчү жок. Ошондуктан биринчи келишим да кансыз бекитилген эмес. Муса бүт Исраил элине мыйзам китебиндеги бардык осуяттарды жарыялады. Андан кийин курмандыкка чалынган кочкорлор менен торпоктордун канына суудан кошуп, ага кызыл жүндү жана иссопту малып, китепке жана бүт элге чачып, бул кан Теңирдин силер менен түзгөн келишимин беките турган кан деди. Ошондой эле жыйын чатырына Кудайга кызмат кылууда колдонулуучу бардык буюмдарга чачты. Мыйзам боюнча дээрлик бардыгы кан менен тазартылат. Кан төгүлмөйүнчө күнөө кечирилбейт. Ошентип асмандагынын үлгүсү ушул курмандыктар менен, асмандагынын өзү болсо булардан жакшы курмандыктар менен тазаланышы керек болгон. Анткени Машаяк чыныгы ыйык жайдын үлгүсү боюнча колго жасалган ыйык жайга эмес, азыр биз үчүн Кудай алдында туруу үчүн асмандын өзүнө кирди. Ыйык жайга жыл сайын өзүнүн эмес, курмандыктын каны менен кирген башкы ыйык кызмат кылуучуга окшоп, Ыйса өзүн кайра-кайра курмандыкка алып келиш үчүн кирген эмес. Болбосо ал дүйнө жаратылгандан бери бир нече рет азап чегиши керек болор эле. Бирок ал өзүн курмандыкка берүү менен күнөөнү жок кылуу үчүн кылымдын акырында бир рет келди. Адам баласы бир рет өлүп, андан кийин сотко келиши керек.
Ошол сыяктуу эле көптөрдүн күнөөлөрүн өз мойнуна алыш үчүн Машаяк өзүн бир ирет курмандыкка берди. Ал эми экинчи ирет күнөөдөн тазалоо үчүн эмес, өзүн күтүп жаткандарды куткаруу үчүн келет.